Ой. Азыр Инстаграмдан издеп карап аткам, бияктанчы. Бул жакта супер инфо, супер кейжи. Так, эфир башталыптыр, биякта адамдар көрүп атыптыр. Ассаламу алейкум достор. Фейсбуктагы достор, подписчики, не подписчики, орустар айткандай. Неме, мындай да, сиздер деле байкап жүрөт болушуңар керек. Супер инфо, супер кейжи деген бар эмеспи биздечи? Мурда супер инфо болуп чыккан, кийин супер кейжи деп дагы пайда болду. Ушул супер инфо, супер кейжи деген сайттар Инстаграмда, Фейсбукта жана башка, Ютубта жалаң эле бирөөнүн үй бүлөлүк жашоосуна мурдун тыгуу менен алек да буларчы. Байкайсыңарбы? Мен көп байкайм да. Же булардын иши ушундайбы, же булардын эрежеси ушундайбы? Мен көптөн бери байкап, мен 5-6 жылдан бери байкачумун. Бирок азыркыга окшоп мындай бир жерден айта алчу эмесмин да, кимдир бирөө менен мындай ой бөлүшүп, эмнеге булар мындай деп айта алчу эмесмин мурда, 5-6 жыл мурун, же андан мурда дегендей. Байкасаңар, ошол супер инфо жана супер кейжи деп пайда болгон сайттар бирөөнүн төшөгүн аңтаруу менен, бирөөнүн ички жашоосу, ажырашты, эрге тийди, тигиндей болду, мындай болду деп акыр чикирлер менен алек. Муну айтып атканымдын себеби ошол супер инфодо иштеген журналисттерби, же ошолордун окуучуларыбы, же ошолор бирөөлөрдүн оозуна түкүрүп койгонбу, билбейм. Мына кече жакында эле Адахан Мадумаров, анан дагы ким? Оразайым, анан мындай болуптур, тигиндей болуптур деп ажырашыптыр, анан тигиге үйлөнүп атыптыр деп жаман бир нерселер чыккан да, мындай акылга сыйбай турган, ыплас нерселер чыккан. Эми ошол убакта да балким кыскача эфир кылып айтсак керек эле ушу немеден, Фейсбуктан. Анан көп өтпөй дагы эле ошол супер инфонун ушакчыларына окшогондор тиги жакшыбы, жаманбы, иштеп атабы, иштей албай атабы, аны убакыт көрсөтөт. Президент Садыр Жапаровдун жубайы боюнча дагы бир топ нерселер жазылып, аны мындай серьезный маселе кылып кимдир бирөөлөр талкуулап, коммент жазып, өйдө төмөн дегендейчи. Эми мындай туугандар, көп убактыңарды албайын, өзүмдүн дагы убактымды көп кетирбейин. Бирөөнүн жеке жашоосуна, бирөөнүн үй бүлөсүнө киришкен адам ал адам эмес. Мисалы, мен дагы сүйбөйм, менин жашоомо кимдир бирөө киришип, мурдун тыкканын негизи сүйбөйм. Ошол сыяктуу эле мен дагы бирөөнүн жеке жашоосуна мурдумду тыкпайм. Бул эркекчиликке дагы, адамгерчиликке дагы жакпайт. Себеби ар бир адам өзүнүн жеке жашоосун өзү чечет и өзү курат и өзү билет кантип жашашты. Кээде туруп биздин эркек сөрөйлөрүбүз дагы аялдардан өтүп кетет. Же ошону айтып бир жыйынтык чыгарып, же мындай орусча айтканда кандай? Толк чыгарбайт. Толку жок эле коммент жазып,
же фейк почталарга жакшынып алып bir бале деп жазып кое беришет. Өзгөчө Россияда жүргөн кыргыз кыз келиндерге көп негатив жазган адамдар бул эркектер көпчүлүгү. Мен көп жылдан бери байкайм. Коммент жазышат. Ушул адамдар тажабайбы коммент жазгандан? Мен ошо коммент жазчу элем илгери, мындан бир 4-5 жыл мурда. Анан ойлондум, менин эмне бетим күйүкпү, же көзүм көрбү, же эмне таптакыр эле сүйлөй албаган кекеч сакоомунбу? Ушуну мындай эле ачык эле чыгып айтайынчы. Коммент жазып отуруп, мындай жүрөк сыгылат экен деген ойлордон кийин 2016-жылдардан, эгер адашпасам, 2016-жылдардан анан ушу бетими көрсөтүп сүйлөгөнгө туура келди. Мындай чыгып алып эле, ал кезде эми Одноклассникти көп колдончумун. Оклайф аркылуу. Одноклассник колдонгондор жакшы түшүнөт Оклайф эмне экенин. Ар бир адамдын өзүнүн ою бар. Туурабы, туура эмеспи, жакшыбы, жаманбы, адалбы, арамбы, кыскасы бир нерсени айткысы келет. Мен ошондой адамдарга айтат элем. Ушунчалык эле могу жериңерге толуп батпай атса, же чындыгыңар болсо, айта бергиле да. Бетиңер күйүк эмес, көзүңөр көрө эмес, туурабы? Сүйлөйсүңөр. Эмне анча том коммент жазып? Айткыла, акылыңар жетип, жүрөгүңөр сезип, же көзүңөр көрүп, же башыңардан өткөн нерселерди айта бергиле. Кыскасы, туугандар, жакшы эмес. Күнөө баарында бар. Бир эле адамды күнөөлөп, аны менен маселе чечилип, аны менен иш бүтпөйт. Күнөө бардыгыңарда бар. Менде да болсо керек. Баарыбыз күнөөкөрбүз, унутпагыла. Мен өзүмдү акылдуу же мындай периштемин деп айта албайм. Менде да кайсы бир жерде күнөө, кайсы бир жерде кемчилик, кайсы бир жерде косяк кетип атса керек. Ал өзүмө байкалбашы мүмкүн. Кимдир бирөөлөр аны байкап атса керек. Ошон үчүн айтат элем, туугандар. Бирөөнүн жеке үй бүлөсүнө, бирөөнүн жеке жашоосуна мурдуңарды тыкпагыла. Тыкпагыла мурдуңарды. Ким менен жашайт? Ким менен ойнош болот? Эгер ал аркы дүйнөнүн азабынан корксо, жаман иштерден алысыраак болот. Эми коркпосо өзү билет, өзү жооп берет. Мен түшүнүп атам, кимдир бирөөлөр балким намыстанат. Эми бул жерде мындай көп нерселер айтыла турган болуп атат да. Мен көп убакыт албайын дедим эле, бирок көп нерселер биякка келип атат. Анын баарын айта берсең, бир эмес 2 саат болуп кетиши мүмкүн. Достор, мындай да. Өткөндө бирөө, мен буга чейин бир эмес 2-3 жолу эфир кылдым окшойт. Москвада жүргөн кыргыз кыз келиндер боюнча видео кылып, эмне тажиктер менен жүрөсүңөр, андай мындай деди. Бул бирөөнүн жеке жашоосуна киришкендик. Мен түшүнүп атам, бирөөлөр намыстанып атат. Балким мен дагы силер сыяктуу намыстанышым мүмкүн. Бирок маселе каякта? Эмнеден улам ошондой болду? Себеби эмнеде? Эми бир кызды тарт, 2 кызды тарт, 3 кызды тарт, 4 кызды, мейли 10 кызды тарт. Ошону менен токтоп калабы? Ошону менен жоюлабы? Жок, жоюлбайт. Мен өткөндө айткам, бүгүн дагы айткым келип атат, достор. Эгер намыстанып атсаңар, биздин кыздар башка улуттар менен жүрүп атат деп ушунчалык ичиңер күйүп аткан болсо, анда силерди ким башкарып атат? Кантип башкарып атат? Кандай мамлекеттин жараныбыз? Биздин саясатчылар эмне менен алектенип атат? Кандай иш аракеттери бар? Же кандай пландар менен? Бизди алдап аткан жокпу? Бизди мындан дагы хуже, мындан дагы жаман тупикке алып бараткан жокпу?
ошол боюнча ой бөлүшпөйсүңөрбү? Ошол боюнча айтпайсыңарбы? Качан биздин жетекчилер, качан биздин чиновниктер оңолгондо, ошондо мамлекетте туруктуулук и ошонун ичинде жумуш орду дагы көбөйөт. Мамлекетте туруктуулук болгондо биринчиден таза адамдар бийликке келгенде урдабаган, тонобогон, ошо таза адамдар, мисалы, таза үй бүлөлөр тарбиялап чыгарат. Эми айта берсе сөз көп бул боюнчачы, таң атып кетет. Биздин адамдар бүгүн акчанын гана аркасынан кууп калган. Байың дагы, кедейиң дагы, чиновнигиң дагы жана башкасы дагы. Кыргызга бүгүн акчаны эле монтип эле пакет менен таштап койсоң болду. Намысын дагы, башкасын дагы, аялын дагы, керек болсо кызын дагы салып бере турган болуп калыптыр. Адамдар акчадан башканы ойлонбой калыптыр бүгүн, туугандар, достор. Темага келсек, ушакчылар боюнча Суперинфонун ушакчылары көбөйүп кетти. Суперинфо дегенде түшүнөсүңөр, Суперинфо жана Суперкейжи. Булар бирөөнүн жеке жашоосу менен алектенет. Булар башка нерсеге паам парасаты же акыл эси жетпейт. Өткөндө да мен бир эфир кылдым эле. Аябай ачууланып, ушундай бир эмоция менен эфир кылып, көп сөгүнүп салып турмун, ал эфирди кайра эле өчүрүп салгам. Өзбекстандын артисттеринин жашоосу менен биздин мынабы кечирип койгула туугандар, кечирип сурайм алдымда. Биздин Суперинфо жана Суперкейжинин уродтору же далбоептору кандай иши бар? Өзбекстан кандай жашаса ошондой жашасын. Сенин эмне ишиң бар? Өзбекстандын артисттеринин жашоосу тиги ажырашып, анан 3-чү аялга үйлөнүп атыптыр, анан кийин аял болуп калып, анан тиги менен жүрүп кетиптир, минтип кетиптир деп ушу Суперинфо жана Суперкейжилер жазып атса, мен окуп алып шок болуп атам. Мен түшүнбөйм. Булар только бирөөнүн үй бүлөсүнө мындай саресеп салат окшойт, бирөөнүн мындай төшөгүн гана аңдайт окшойт бул Суперинфо менен Суперкейжи. Байкайсыңарбы? Мен көп жылдан бери байкап келем. Ошондон сабак алгандар чыгып алып жанагы деп Мадумаров деди, Орозай мана минтиптир деди, мен ишенген да эмесмин. Кудай урбадыбы? Акыл эстүү, мындай коомго өздөрүнүн позициясын айткан адамдар кантип эле ошондой жаман нерселерге барып калсын деп мен ишенген деле эмесмин. Бүгүнкү мынабу Айгүл Жапарова, Садыр Жапаровдун жубайы. Садыр Жапарованын жубайы боюнча айтылып аткан маалыматка деле мен ишенгим келбейт, бир чети ишенгим келбейт. Муну мен обсуждение кылып талкуулагым да келбейт, туугандар. Бул биздин иш эмес, эркектердин иши эмес. Балким болсо болгондур. Болсо ошол жакта Садыр Жапаров бар, өзү бар, же балдары бар, туурабы? Бизге зачем анын үй бүлөлүк маселесин талкуулап? Туурабы? Давай, серьезный маселелер бар. Ошону талкуулагыла. Качанга чейин бизди алдашат? Качанга чейин кыргыз чиновниктери бизди дурут этишет? Качанга чейин бизди тупой кылат? Качанга чейин биздин аң сезимибизди талкалайт? Ошол боюнча сүйлөгүлө, ошол боюнча айткыла. Туурабы? Же туура эмеспи? Билбейм, туугандар. Балким оюмду жеткире алдым, же жеткире албадым. Өзүңөр ойлонуп көргүлө. Көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат. Калганын дагы кийинки эфирде божурашабыз, сүйлөшөбүз, ой бөлүшөбүз. Болбос нерсеге мурдубузду тыгып, бирөөнүн жеке жашоосуна, жеке үй бүлөлүк жашоосуна мурдубузду тыкпай эле коелу. Силерден сураныч. Мен да жаман көрөм. Бирөөнүн жеке жашоосуна мен мурдумду тыкканды негизи балалыгыман сүйбөйм да. Эми балким жакын туугандарым болсо мындай акырын айтып коюшу мүмкүн. Түшүндүрүү иштери деп коет. Акырын түшүндүрүшү мүмкүн, бирок жок, мен айткандай кылып, жок, мен айткандай кылып жашашың керек деп мен бир тууганыма акыл айта албайм да. Себеби анын жашоосу, анын үйүнүн чырагы, мисалы, анын үйүнүн жарыгы меникине тийбейт да.
же менин үйүмүн жарыгы аныкына тийбейт. Анын жашоосу башка. Кандай жашаса ошондой жашасын менин бир туугандарым мисалы. Иши кылып бизди уят кылбай турган болуп, уурдабаса, тонобосо, бирөөнү өлтүрүп койбосо, жаман жолго барбаса эле болду. Мага десе өзүнөн 10 жаш чоңго үйлөнсүн. Ал өзү билет, өзү чечет башы болсо. Мага десе өзүнөн 20 жаш кичүүгө үйлөнсүн. Же мага десе эми албетте бул нерсе билин мындай айтканга доос барбайт. Мисалы менин карындашым мисалы ойноштук кылып аткан болсо, бирөө менен жүргөн болсо, анын ери бар. Анын ери менин күйөө балам. Ошо күйөө балам өзү чечет. Мен бир нерсе дей албайм. Туурабы туугандар? Так что бирөөнүн жеке жашоосуна анчалык эле кызыгып, мурдубузду тыкпай эле коелу. Баары жакшы болот, Кудай буйрса. Супер инфонун, супер кежинин ушакчылары чындыгында орусча айтканда достали. Тоостолар. Реально.